Бұл баяқы талаш жер отқандан кейін, аны Қырғыз мамлекеттік каттоо кызматына барып көрсөңөр да болот. Бүгүнкү күндө ошол жер кайда болуп турат. Биз тез унутабыз да. 1 килограмм күрүч алып баратса да, 1 килограмм шекер алып баратса да, 5 килограмм un алып баратса дагы, биздин кыргыз кыз келиндерин чечиндирип алып ошол жерде кыйнап, текшерип, ошол жерге чек ара посттун күзөтүн коюп алышкан. Bir тараптуу. Же согушуу керек, же келишимге келүү керек. Ошол эле учурда тажиктер бизден көз каранды. Эмнеден көз каранды? Өзбекстан аркылуу электр энергиясын алып өтпөш үчүн Баткен Канибадам деген электр сымын тартуу керек. Ал тажиктердин жери. Биз айттык, силер сым тартасыңар, биз көпүрө курабыз. Көпүрөнүн кыргыз бир тыйын короткон жок. Эл аралык уюмдар менен көпүрө курулду. Кече Айбалаев айтып аткан анклав, накты анклав ошондо болмок. Ошондо анклав болуп турмак. Айбалаев губернатор болуп турганда анклав болуп калган ошол жер. Эми бүгүн келип чечилип калган маселени көкүрөк кагып атканы аксакалга абийир алып келбейт. Өз абийир өзүндө болсун. Элдин алдында жооп бербесе дагы, жараткандын алдына барганда жооп берет бул киши. Биз ушундай деген келишимге келдик. Келиңиздер, биздин жер деп аткан силерде турат, силердин жер деген бизде турат, талаш карта боюнча бизден акылдуу, бизден эстүү, бизден мыкты азаматтар келет. Ошолор чечилгенге чейин биз аласа бересени турмуш токтобойт. Ыйлап сыктап аткан эки тараптагы элдин маселесин бүгүн чечишибиз керек. Кече мына полковник Яратов айткандай, жоопкерчиликти жеке мен өзүм алам. Мага ошол жактагы жашап аткан 200 миңдей элдин тагдыры бүгүн керек. Качан чечилет, кантип чечилет, 50 жыл өтөбү, 100 жыл өтөбү, ага чейин дагы ким бар, ким жок. Келиңиздер, силердин жериңер менен бирме-бир. Эгер кийин силер баш тартып кетсеңер, анда силердин жасаган ишиңер бизде калат. Бул аябагандай мыкты, өтө пайдалуу, кыргыз мамлекети үчүн пайдалуу болгон чечим. Тарых далилдейт. Мына ошол мезгилде көрөсүздөр. Эгер ушул чечимдин мыкты экендигин кийин далилденгенден кийин биз даярдап бергенбиз. Мадумаров кол коюп эле койгон. Аны биз жасап бергенбиз деп чыккан эр азаматтар да, баатырлар да чыгат. Эң жаманы Алтынбек мырза билесизби? Бир улуу инсандын айткан сөзү бар экен. Акыр аягында бизди акарат кылып, бизге жала жапкандарды унутуп калабыз. Бирок бизге адилетсиз жала жабылып аткан мезгилдеги он чыкпаган досторду кечире албайбыз деп. Мен эмне үчүн айтып атам? Ошол мезгилдеги атка минерлер, ошол мезгилдеги аксакалдар баары жыйылып, Адахан Мадумаровду куттуктап, көтөрүп, башыма калпак кийгизип, үстүмө чапан жаап, сиз болбосоңуз бул маселе чечилбейт эле. 100 миңдеген ыйлап жаткан элдин көз жашын кургаттыңыз. Атаңызга рахмат деп бата берген азаматтардын бүгүн унчукпай жаткандыгы өкүнүчтүү.